Эмне максат менен алып чыктыңар? Жөнөкөй тил менен айтсаңыз коомчулук уксын. Бул таң калыштуу мыйзам болуп атат да. Эң жөнөкөй тил менен айтканда, эгер кайсы бир адам өзү тапкан таза акчага бир объектти сатып алса, ал ага мамлекет мунапыс жарыялап, ушул илгери 90-жылдары туура эмес менчектештирүү болгон деп кол салбайт деген кыскача мааниси ошондой. 91-жылы приватизация болгондо приватизация кылып алгандардын бир уч 70 жыл бою биздин кыргыз мамлекетин түптөлүп чогулткан каражаттарды бир уч ошол мезгилде жетекчи кызматтарда иштеген адамдардын менчиктеп алып, ошонун артынан байып, ошонун артынан күн көрүп, жети тукумуна чейин жете турган шартты түзүп алып, мамлекетти уурдап тоногондорду коргогон мыйзамдын долбоору болуп атат да. Бул чындыгында биздин мамлекеттин азыркы жүргүзүп жаткан саясатына каршы. Мамлекетибиз түздөн түз өсүп өнүгүү жолуна түшкөн саясатка саботаж катары уюштурулган мыйзам катары эсептейм мен буну. Азыркы уруулар менен күрөшүп, чыныгы мамлекетти 70 жыл бою чогултулган мамлекеттин мүлкүн бөлүп алган чыныгы уруулар жөнүндө күрөшө элек, биз али ал ордунан кыймылдай элек. Ушунчалык эле мамлекеттик кызматта иштегендердин баары таза, ишкерлердин баары приватизатор, уруулар десек, давайте анда 30 жылда бүт мамлекеттик кызматта 1 жылдан көп иштеген чиновниктерди эми средний звенон тийбей эле коелу. Министр анан өйдө андан чоңураактар текшерели. Кайсы үйдө жашашат? Кайсы машинеси бар? Балдары чет өлкөдө кайсы акчада окуп атышат? Ошол акчалы чыккан акчаларды ким көзөмөлдөп атат? Эмне максат менен алып чыктыңар? Жөнөкөй тил менен айтсаңыз коомчулук уксын. Бул таң калыштуу мыйзам болуп атат да. Эң жөнөкөй тил менен айтканда, эгер кайсы бир адам өзү тапкан таза акчага бир объектти сатып алса, ал ага мамлекет мунапыс жарыялап, ушул илгери 90-жылдары туура эмес менчектештирүү болгон деп кол салбайт деген кыскача мааниси ошондой. Социалдык объекттер бул мыйзамга тиешеси жок. Бул социалдык эмес объекттерге тиешеси бар. 91-жылдан 24-жылга 1 январь 2025 жылга чейин. Эмне үчүн 91-жылдын августунан белгилеп атасыңар? Эми Кыргызстанда ошо менчиктештирилүү башталган учур да. Мен таң калып атам да, Союздун мезгилинде жетекчи кызматтарда иштеп жүргөн, ошол социалдык экономикалык маселелер боюнча жергиликтүү бийликтерде жетекчи болуп жүргөн жаран катары мына мыйзамдын долбооруна мен таң калып атам да. Коомчулукта силер ким менен сүйлөшүп, ким менен талкууладыңар билбеймин. Бирок таң калыштуу нерсе. Биринчи кезекте түздөн түз азыр ошол 30 жылдан ашык убакыттан бери 91-жылы приватизация болгондо приватизация кылып алгандардын бир уч 70 жыл бою биздин кыргыз мамлекетин түптөлүп чогулткан каражаттарды бир уч ошол мезгилде жетекчи кызматтарда иштеген адамдардын менчиктеп алып, ошонун артынан байып, ошонун артынан күн көрүп, жети тукумуна чейин жете турган шартты түзүп алып, мамлекетти уурдап тоногондорду коргогон мыйзамдын долбоору болуп атат да. Ошол 91-жылдан 24 жылга чейин пешинетер эмгеги менен экономикалык рынок мезгилинде өзү иш уюштуруп, ишкерчилик менен шугулданып, өзү пешинетер эмгеги менен ошол жаңылыктарды киргизип, жумуш орундары түзүп, ишканаларды ачып, анан өзүн тапкан пешинеттер тапкан каражатына имараттарды сатып алган адамдарды коргогон маселе эмес булчу. Бул ошол 91-жылы 70 жыл бою элдин эмгегинен чогулуп биздин кыргыз мамлекетинин түзүлүшүнө ээ болуп турган ошол айылдагы айыл өкмөттөн, сельсоветтен баштап колхоз, совхоздордун, мекеме ишканалардагы заңгыраган имараттардын бала бакчага чейин бардыгын даже керек болсо библиотекадан бери китептерини макулатурага тапшырып туруп, библиотекадан бери менчиктештирип, бар жокту жоголуп талкалаган адамдарды коргогон мыйзам болуп атат. Экинчиден, мына 30 жылдан бери ошол менчиктештирилип кеткен элдин мүлкүнү бир уч эл адамдар, эл деп айткандан туура келбейт, бир уч адамдардын байлыгыны коргогон мыйзам болуп атат. Экинчиден, бул жерге сырттан келген инвесторлорго да тиешеси жок. Бүгүнкү күндө 30 жылдан бери өзүнүн эмгеги менен шугулданып иштеп аткан бизнесмендерге, ишкерлерге да тиешеси жок мунунчу.
Ошондуктан бул мыйзамды абайлагыла. Мен кандай өкмөт силерге макулдук берип атат бул мыйзам боюнча, түздөн түз мен ачык айтам. Улуу депутаттардын бири катары мурунку заманда дагы, азыркы заманда дагы жүргүзүлүп аткан саясатты калчап 40 жылдан ашык тажрыйбасы бар адам катары ачык айтам. Бул мыйзам түздөн түз биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин коррупция менен күрөшүп, жаман көрүнгөндүн аркасынан жүрүп, туура эмес жасалган иштердин бетин ачып, мамлекетке кайтарып аткан Камчыбек Кыдыршаевичтин аракеттерине, ошолордун экөөнүн жасаган саясатынын атынан биздин казынабызга биз бюджет комитети отурабыз. Бюджет комитет немеден бюджетибизге каражат түшүп, мамлекетибиз түздөн түз өсүп өнүгүү жолуна түшкөн саясатка саботаж катары уюштурулган мыйзам катары эсептейм мен буну. Себеби биз анда кандай кылабыз? Данияр Эрмекович, сиз аябай маани бериңиз бул мыйзамгачы. Мисалы үчүн, ошол 91 жылдан бери приватизация кылгандардан да бул мыйзам менен бүгүнкү күнгө чейин Камчыбек Кыдыршаевичтин кайтарткан ишканаларды, мекеме ишканаларды, имараттарды кайтарып алышабы бул мыйзамды бергенден кийин. Надир айым, мен Туура келбей калат да, мен азыр оюмду бүтүрөйүн, туруп туруңуз. Мен коомчулук угуп атат азыр бул сөздүчү. Себеби мага канчалаган адамдар кайрылды, силер айтпайсыңар дебейсиңерби деген сөздүчү. Эл деген эл да, элдин пикирин эсептешибиз керек бизче, биринчи кезекте. Экинчиден, бул түздөн түз президентибиз менен Камчыбек Кыдыршаевичтин жүргүзгөн учурдагы саясатына карама каршы келе турган мыйзам бул. Түшүнгөн адамга. Жалган десе айтышсын конкретный мисал мененчи. Эмне үчүн биз ошол мезгилдеги жасалган иштердин бардыгына жокко чыгарабыз? Мынал жерге жазып коюпсуңар тизмелепчи. Анан жекече кызыкчылыктарды биринчи орунга чыгарган мыйзам болуп атат. Эми өздөрүнүн объектилери барлар жана роялти салыгы сыяктуу отказ кылгандай буну дагы колдоп чыксак чыгып аткандыр. Бирок жалпы элге, коомчулукка бүгүнкү күндөгү мамлекетибиздеги жүргүзүлүп аткан саясатка карама каршы келе турган мыйзам. Бул мен көптөгөн мисалдар менен далилдеп берем. Мисалы үчүн, мына өзүңүздөр көрүңүздөр, бүгүнкү күндө автобекеттерди, автовокзалдарды менчиктери алгандарды кайтарып алып атабыз мамлекетке. Туурабы? Аны канчалаган гостиницаларды, канчалаган соода борборлору болуп жүргөндөрдү кайтарып алып атабыз мамлекетке. Базарларды кайтарып алып атабыз. Ошолорду бул мыйзам менен кайтарып ээлерине беребизби соттоссанда? Ошон үчүн бул жерден экономикалык министрлиги кандай ой менен силерге биргелешип бул мыйзамды колдоп чыгып атат, мен түшүнбөдүм. Ошондуктан мен түздөн түз бул мыйзамды биз мамлекетибиздин бюджетине байланышкан маселе болуп аткандан кийин комитеттин мүчөлөрүн четке кагууга чакырам бул мыйзамды. Анан экинчиден мен талап кылам, азыр экономика министрлиги өкмөттүн өкүлү ушул суроого жооп берсин. Бул түздөн түз президентибиз менен коррупция менен күрөшүп аткан Камчыбек Кыдыршаевичтин жүргүзгөн саясатына саботаж катары эсептелген мыйзам деп эсептелем. Ошондуктан бул мыйзамды четке кагууга чакырам. Мына 4-5 жолу кайталадым бир сөздү. Бул карама каршы биздин мамлекеттин саясатына каршы келген мыйзам. Рахмат. Надир айым, жооп берип коеюн, уруксат берсеңиз. Мыйзамды жылдырган адам катары. Мен дагы сиз айткан адамдын баарына каршымын. Жана 90-жылдары туура эмес приватизациялашты, болбогон акчага коррупция алкылуу кайсы бир объекттерди менчиктештирип алса, мен да алардын баарына каршымын. Бул мыйзам аларга тиешеси жок. Бул мыйзам кимге тиешеси бар? Адыр ишкердикти кылган көбүнчө адамдар 30-40 жаштын тегерегинде. Алар ошо 90-жылдары приватизация жүргөн кезде алар мүмкүн бала бакчага, балким мектепке барып жүргөн учуру. Анан алар Россияга барып 5-10 жыл иштейт. 5-10 жылда бир маңдай тери менен бир канча акча топтоп келип бир цех курайын десе, балким 30-40 жыл мурун ал билбеген маалымат үчүн мурунку биринчи приватташкан адам мыйзамдарды бузгандыр, балким, бирок ал билбейт, кабары жок. Сатып алган кезде толук документтерди алган мамлекеттен, анын эч кандай күнөөсү жок. Ошол ортодон күйүп калып атат. Бул мыйзам негизи 6-7 айдан бери макулдашууда. Баргы органдардан мындай айтканда сунуштар баары алынган, анын баары буйруса экинчи окууда эске алынат.
Кыскасы сиз айткан адамдарга бул мыйзам тиешеси жок. Бул добросовестный покупатель деп коет орусча. Ак ниети менен өз акчасына сатып алган кишиге гана тиешеси бар. Анан сиз айткан автовокзал, мектеп, бала бакчага бул мыйзам тиешеси жок. Аларга мунапасы берилбейт социалдык объекттерге. Ошо тактап кетейин ошол жагын. Сиз мен кечиресиз Элдар мырза. Мен анын баарын жаткар билип турам. Имени приватизация болуп турганда мен ошол жергиликтүү бийликте жетекчи катары приватизация боюнча комиссиянын төрайымы болгонмун. Бул мыйзам аларга тиешеси Мен жок. бул боюнча жатка билемин. Мага айтыштын кереги жок. Ал 2-чи, 3-чү, 4-чү кол болуп сатып алган адамдардын укугун коргойм деген максатта сиз айтып атасыз. 30 жаш, 40 жаштагы депчи. Ал 30 жаш, 40 жаштагы аны коргойм деген менен ал мамлекеттин мүлкү, муниципалдык мүлк болчу. Ошолордун бардыгын ал азыркы жаңыдан чыккан бизнесмен катары эсептелбейт алардын бардыгычы. Биз алга тийишпей эле койсок болот эле. Себеби 30 жылдан бери ушул маселе көтөрүлүп келет, Данияр Эрмекович. Туурабы? Биз азыркы уруулар менен күрөшүп, чыныгы мамлекетти 70 жыл бою чогултулган мамлекеттин мүлкүн бөлүп алган чыныгы уруулар жөнүндө күрөшө элек. Биз али ал ордунан кыймылдай элек. Эгерде мына мыйзамды биз кабыл алып берсек, аларды өмүр бою жашай бер. Ошо 6-7 укум тукумуңа чейин, 7 атаңа, 7 пуштуңа чейин артыңда кала турган адамдарга жете турган мамлекеттин мүлкүнү пайдаланып жата бер деп биз шарт түзүп берип коебуз анда, мынаны кабыл алып берсекчи. Мындай калыс болойлу да. Азыркы 30 жылдан бери көзгө көрүнүп калган майда чүйдө жасап жүргөндөр кармалып, ошолор колго түшүп атат. А тиги чыныгы уруулар али ордунан жылы элек да. Рахмат. Ошон үчүн бул түздөн түз бүгүнкү биздин мамлекет башчыларынын жүргүзүп аткан саясатына тоскоолдук кыла турган карама каршы мыйзам болот. Мен ачык эле айтам. Рахмат, Надира Эжимовна. Анан мисалы үчүн мына сиз айтып атасыз, биз башкаларга шарт түзүп атабыз деп. Азыркыларга тийишеби, эч ким тийишпейт буларга. Иштей берсин, жумуш жолун түзө берсин. ГКМБден, прокуратурадан каттар бар. Көптөгөн объекттер боюнча сот иштери жүрүп атат. Ал жерде бүт мындай айтканда добросовестный покупательдер, алар приватизацияга эч тиешеси жок. Бул ишкерлер коркпой бүгүнкү заманда мамлекет миллиардтаган сомдорду инфраструктурага салды. Жолдорду курду, аэропорт, ГЭС, темир жол. Ошонун баары толук кандуу иштеш үчүн бүгүн ишканалар чоңоюш керек, өсүш керек, жаңы инвестиция керек. Анда башкача мыйзам чыгарышыбыз керек. Биз азыркы 30 жылдын ичинде таза эмгеги менен, мээнети менен иштеп, жумуш орундар түзүп, ишканаларды ачып, өндүрүштөрдү уюштурган ишкерлерди коргоо жөнүндө өзүнчө мыйзам алып чыгышыбыз керек. Ошондо калыстык болот. Надира Азимовна, ошентип турат мыйзамда окуп салсаңыз. Мен окудум, 3-чү беренеде жазып атасыз. Мен окуп түшүнгөн үчүн ошон үчүн биринчи суроо алып туруп, жаным кашайып айтып атам мен. Сиз айткан мыйзамды алып келдик. Рахмат. Жекече кызыкчылыктарды биринчи орунга коюп алып эле жөн эле ошонто бергениңер болбойт. 3-4 депутат дагы жазылган. Сүйлөгөндүн оозу жаман болбойт. Да башка депутаттарга сөз берели. Анан аягында дош менен чечебиз маселени. Анда кийинки сөз суроо берүү үчүн депутат Абдибаева Айсара Нышанова берилет. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу катышуучулар. Мыйзам деген өзү баарыбызга белгилүү да. Так, анык, кыска жазылыш керек да, түшүнүктүү жолдор менен. Анан бизде ар кандай пункттарды киргизип туруп эле, анан кийин ар кандай маанини билдирген бир топ башаламан нерсени киргизесиздер да. Сиз айтып атасыз бул жердечи, мен кошулам Надира Азимовнага. Себеби бизде союз убагында болгон эмес. Байлар, мынча деген малы бар да болгон эмес да, бир 10 кою болгон, ашып кетсе, бир машинасы, бир үйү болгон да. Анан ушу приватизациядан элдин баары байыды. Чынын айтыш керек. Уурулар айрыкча, буларды уурулар деп эле айтыш керек. Элдин, мамлекеттин мүлкүн уурдап, байыгандар мультимиллиардер болушту да. Чынын айтыш керек. Анан биз дагы буга коргоочу мыйзам алып келип атабыз да. Бул чындыгында биздин мамлекеттин азыркы жүргүзүп жаткан саясатына каршы. Каршы мыйзам деп ойлойм. Мына сиз айтып атасыз. Жок, бул жеке ишкерлерге тиешелүү, соц объектилерге тиешелүү эмес деп атасыз да. Мынакей 5-чи пунктты окуп берейинби сизге? Мыйзам долбоорунун 3-беренесинин 1-бөлүгүндө
ушул мыйзам долбоору күчүнө кирген учурдан тартып 1991 жылдын 31 августунан 2024 жылдын 31 декабрына чейинки мезгилде сатып алынган мамлекеттен ажыратылган жана менчиктештирилген мунапыс объектинин ээсинде болгон бардык объекттер мыйзамдуу түрдө сатылып алынды деп эсептелсин деп белгилөө сунушталууда. Сиз эмнени айтып атасыз? Жок, бул жеке ишкерлерге тиешелүү. Андай эмес бул. Анда бул жерде өзгөртүш керек. Жок, мага мен уже сиздин максатыңызды түшүндүм да, жооп бербей эле коюңуз. Анда бул 5-пунктты өзгөртүш керек. Надира Азимовна айткандай башка мыйзам алып чыгыш керек. Мындай болбойт да, мыйзамды алып чыгасыздар дагы 5-6 түшүнүктү берген ар кандай бир лазейка калтырып жазасыздар да. Анан бул жерде мыйзам алып келгенде ушинтип биз окуп отура беришибиз керек да, анан бу жагы мындай жазылган турбайбы деп өтүп кетет. Ошо менен анан кийин кетесиңер. Максатыңарга жетесиңер. Элдин мүлкүн, мамлекеттин мүлкүн тоноп байгандарды ууру деп эле айтыш керек. Эч кандай ал мультимиллиардер же миллионер эмес. Бизде саналуу эле өзүнүн эмгеги менен жеткен миллионерлер бар да. Азыр эмнеге мындай сиз ар кандай маанини түшүндүргөн нерсени айтып атасыз? Мен сизге вообще түшүнгөн жокмун. Уруксат болсо жооп берейин Айсара Анашевна. Мына 4-беренеде так жазылып турат. Мунапыс берүү объектинин ээси мүлкүнө карата төмөнкүдөй мүнөздүү улуттук укуктук негиздерге сакталган жеке юридикалык жак. То есть кимге мунапыс болот? Бул мүлктү ачык рынокто сатып алган, ошол убакта компетенттүү мамлекеттик органда ал мүлккө карата укуктарын каттоосун жүзөгө ашырган. Бул сатып алган, бул фиктивдүү эмес, бул тууганынан алган эмес, мурас катары алган эмес, бул ачык базардан сатып алган. Бул эч кандай приватизацияга чечеси жок адамдар. Мен уктум аны, сиздин сөзүңүздү. 5-чини окуп бердим го. Окуңуз анда 5-чи. Ошо 5-пункт 4-пункттан кийин да. Жок, 5-чини окуйсузбу азыр? Кимге мунапыс берилет? Жок, 5-пунктты окуп бериңиз азыр элге, өзүңүз. 5-пункт канчанчы беренени айтып атасыз? Жерде беренесин, не знаю, вот 5-чи деп турат да. Жок, ошо 5 кайсы берене экен? Мен сизге окуп бердим. Канчанчы глава? Ой, блин, давайте я еще раз тогда. Мыйзам долбоорунун 3-чү беренесинин 1-чи бөлүгүндө ушул мыйзам долбоору күчүнө кирген учурдан тартып 1991 жылдын 31 августунан 2024 жылдын 31 декабрына чейинки мезгилде сатып алынган, мамлекеттен ажыратылган жана менчиктештирилген мунапыс объектинин ээсинде болгон бардык объекттер мыйзамдуу түрдө сатылып алынды деп эсептелсин деп белгилөө сунушталууда. 3-берене 1-пункт туура окудуңуз, бирок ага чейин 1-берене 4-пункт. Ага чейин эмне кереги бар андачы? Мунун эмне кереги бар? Муну эмне киргиздиңер анда? Муну эмне киргиздиңиз? Айсара Анашевна, бул мыйзамды юристтер жазган. Урматтуу депутаттар, мен сурап кетем, эмоция калтырбагыла. Эмоция калтырбай, тынчыраак. Мен сунушуму угуп койсоңуз, Данияр Эрмекович, мен да сунуштайм ушу четке кагуу боюнча. Бул биздин мамлекеттин мындай саясатындагы, өзүнүн кетип аткан багытындагы бурмалоочу мыйзам. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүү үчүн депутат Бекешев Дастан Далабаевичке берилет. Урматтуу депутаттар, ар бир бул жерде выступление маанин бериш керек да. Мен жакшы эле түшүнүп атам. Кээ айтып атышат, мына приватизация кылгандар, булар уурулар, мындай тиндей деп. Бирок приватизацияны ким баштаган өзү? Мамлекет баштаган. Мамлекет ошол учурда арзан баа менен мүлктөрдү сатып баштаган. Себеби рыночный экономика өтүш керек болчу. Биз азыр эле акылдуу эле болуп калдык, мисалы. Ар бир мүлктүн уже бааны билебиз да. А учурунда коммунисттик идеология менен биз рыночный экономикага киргенбиз. Урматтуу депутаттар, албетте приватизация учурунда ар кандай каталар болгон. Да, көпчүлүк учурунда коррупция болгон. Бирок азыр приватизация болгон мүлк менен ким колдонуп жатат? Бул жерде Элдар мырза жөн эле айткан жок. Действительно, азыр ошол кишилер приватизация кылгандар, алар уже өтө картайды. Көбүнчөсү азыр жаштар ошол мүлктөр менен ишкерликти кылып атышат. Биз бул мыйзам долбоордо, мен союн сатыр катары айта кетсем, биз соц объекттерди сразу алып салдык.
эч бир президентке же Камчы Кыдыршаевич ошол саясатты алып барган бул жерде мындай каршы жок бул жерде. Тескерисинче биз инвестицияны тартайлы деп атабыз. Жеке менчикке биз дагы көңүлдүү буруш керекпиз. Мына мен мисалы бизнесмен болсом дагы мен түшүнүп атам, азыр биз ошону кылбасак терс таасирин берет. Давайте мындай ачык эле айтайлы. Мына көпчүлүк жер, көпчүлүк үй, көпчүлүк имарат бул каяктан пайда болду? Көпчүлүк бул приватизация кылынган. Көпчүлүк ушундай эле болгондо. Жеке менчик каяктан пайда болду? Как будто все сразу мындай бир жерден сатып алгандай. Кимден сатып алышты? Мамлекеттен сатып алышты. Ошондон рыночный экономика пайда болду да. Ал эми азыр тилекке каршы ошону токтотуш керек. Эми давайте мындай айтайлы. Да, каталар ар кандай болду. Эми ошол менен токтотойлу, чекит коелу, иште берсин, инвесторлор келе берсин, бизде коркпой. Жеке менчик бизде конституция негизинде мына кепилдик бар. Иштейбиз деп ушундай кылсак болот. Мына бул жерде Сергей Васильевич Пономарев деген бар. Мына керек болсо ал өзү айтат пикирди да бизнесмендер боюнча. Анан мындай да биз айтып атабыз, уруулар, вот мына уруулар деп атабыз да, уруулар. А бирок азыр урматтуу депутаттар, а бирок уруулар дегенде биз мына керек болсо мунапысты кылганбыз да, легализация доходов, капиталов. Мунапысты кылганбыз да. Уру болосунбу, уру болбойсунбу, коррупционер болосунбу, биз мунапыс өзүбүз эле кылганбыз да. Ошол учурда ошол сөздөрдү айтыш керек болчу. Вот. Бул жерде эле комитетте өткөн. Эмнеге ошол жерде айткан жоксуңар, уруулар кылып атышат, кылат деп. Эч ким айткан жок ошону. Вот. Жок, легализация бул жерде биз мүлктөрдү биз айтып атабыз, эми все уже мейли. Соц тармак боюнча биз тийген жок. Саламаттык сактоо имараттарды, билим берүү имараттарды сөзсүз мамлекетке берилсин, а башкаларды тийбесин да. Заводдор бар. Мен бир мисалды келтирип кетсем, урматтуу депутаттар, мына Виноградная айылы деген бар. Ошол жерде завод, вин завод иштеген. Жеке менчик. Аны мамлекеттин пайдасына алып келишти. Азыр завод жок. Бүт бар урдалган, бир жыл ичинде эчтекеси жок. Только дубалдар эле калды. Вот. Демек, мамлекеттик пайдага алып келсек дагы пайданы береби же бербейби? А канча мына жумушчу орундар болчу, канча салык төлөнгөн? Азыр бир завод жок уже. Все, вин завод, мисалы, ошо Виноградный село айылында жок азыр. Вот, так что, урматтуу депутаттар, эми бул жерде мен лично, мен атам дагы, мен ата-энем алар приватизация бир дагы тыйынды кылган жок, чынында. Мен дагы менин тийишим жок, бирок мен түшүнүп атам азыр. Биз ошону кылбасак, экономикага терс таасирин берет да. Рахмат. Рахмат, Асан Албаевич. Кийинки сөз суроо берүү үчүн депутат Сурабалдиева Элвира Жыргалбековна берилет. Рахмат, Элдар мырза. Мен сизден суранат элем, биякта сиздерге суроо берип атканда эжекелериңиз менен айтышпай, эмоция алдырбаңыз депчи, инициатор катары главный. Бирок сиздин айтып кетпеген бир нерсеңиз бар да, мына Дастан Далбаевич айтканычы. Кечиресиз. Дастан Далбаевич айткан сөз, эмнеге бүгүнкү күндө Кыргызстанга ишкерлер, инвесторлор келбейт? Ошону коркпой эле ачык айткыла да. Биякта, может быть, бизнесмен аралашпаган адамдар отурасыздар, бирок бизнесмен аралашкан адамдар да көп да. Өкмөттө иштегендер да бар. Ары чуркап атышат, бери чуркап атат. Мына повесткада деген крипто майнинг мыйзамдар эмне келип атат? Инвесторлор жок. Ишкерлерди кустуруп атып, коркутуп атып, желкесинен алып атып, мына ушуга жеттик. Анан ушул мыйзам эмнеге керек? Сырттан сиздер эгер сыртка чыкканда, инвестиция жөнүндө сөз кылганда алар сурайт. Гарантия частной собственности есть или нет? Когда гарантия частной собственности есть, к вам снаружи придут инвесторы. Ошону өкмөт так жооп бергенге үйрөнгүздөр. А сиз инициатор катары ошол маселени сиз да сыртка көп чыгасыз, айткыла да ачык. Мисалы, мен сыртка чыксам, биз да чакырып атабыз. Келгиле, у нас все замечательно, все хорошо. Алар интернетте ачат. Бир инвестор, бир ишкер ыйлайт, тигини камады, буну камады, камалган бар эле өкмөт кызматта иштегендер эмес, бүт ишкерлер камалып атат. Сөз эркиндегенде журналисттер камалып атат. Ана сөз эркиндиги жок болсо, еще красный частная собственность деген каалаган келип УКМКдан да мен ойлойм, биякта Камчы Кыдыршаевич менен президентке жетпеген көп иштер бар. Аны корккон эл сыртка чыгарбайт, интервью бербейт, ачыкка чыкпайт. Унчукпай эле берген долясын берип туруп куткарып чыгып кетип атышат. Бунун баарын ишкерлер билет.
А сыртта жүргөн инвесторлар ошол ишкерлерден сурайт. Самый главный инвестор в Кыргызстане это кто? Это отечественный предприниматель. И ошол отечественный предпринимательдин 30 жылда контакттарын баары сыртта болгондор аларга чалат. Ай сен чоң ишкер экен, орто ишкер экенсиң, мындай кичи ишкер экенсиң, кичинекей ишкер. Айтчы, насколько безопасно? Иштегенде сеникин эч ким тарта албайбы? Жок кандай гарантия. Ошондуктан мен суранат элем, менеджерлерди сыйлайм, бирок акыйкат сөз болуш керек. Акыйкат сөздө бир нерсе бар да. Ушунчалык эле мамлекеттик кызматта иштегендердин баары таза, ишкерлердин баары прихватизатор, уурулар десек, давайте анда 30 жылда бүт мамлекеттик кызматта 1 жылдан көп иштеген чиновниктерди эми средний звенон тийбей эле коелу. Министр анан өйдө андан чоңураактар текшерели. Кайсы үйдө жашашат? Кайсы машинеси бар? Балдары чет өлкөдө кайсы акчада окуп атышат? Ошол чыккан акчаларды ким көзөмөлдөп атат? Убагында ар бир президент тегерегинде байыгандар канча эле? Жыргап жүрүшөт. Азыркыга чейин жыргап жүрүшөт. Балдары мен деген университеттерде окуп бүтүп алышып келип биякта акыл үйрөтүп атышат. Андайлар делесиздер да, орто кызматта иштегендер. Биз да биякта аралашып жүргөндөр көрүп атабыз. Ошондуктан мен аябай суранат элем. Мындай болгону болду. Анан мына мен бир ачууланган дагы бир нерсени айтып кетет элем да. Айтсам мен коллегаларым тарынды эле. Мына быйыл биз салык кызматы аябай жакшы иштерди кылдык. Бирок жоопкерчиликти ала кетсек, жана да бир ошо мамлекеттик кызматта, жооптуу кызматтагы адамга да айттым да. Бир мыйзамдарды киргизебиз, анын кайра жокко чыгарабыз, ишкерлерди жүдөттүк, ККМдерди канча алдыңар, базарлардагы тиги патенттер жокко чыгарабыз деп. Мамлекетке канча ущерб болду буга? Ким жооп берет? Прихватизацияны бияка эле калтыралы. Любой законду парламент колдоп бердик. Анан ущерб болгондон потом опять аны отмена кеткенден кийин ортодогу разница бюджеттен келген каражатка ким жооп берет? Анан прихватизация кылынган учурларда ушуну берген адамдын бирөөсүн жоопкерчиликке чакырдыкпы? Тарттыкпы бир адамды? Мына могу заводду бекитип тура эмес берип турсуң. 30 жыл мурда азыр 80ге чыкса, 90го чыкса деле давайте жоопкерчиликке тарталы. Ошондо ишкерлер да ойлонот. Чиновниктер да азыркы жаш чиновниктер эскилерден да карышкыр болуп калышты. Силердин маселеңер президенттин көзөмөлүндө, камчы кыдыршач көзөмөлүндө деп шылтап, ишкерлердин жети терин сыйрып атышат азыр. Силер билбейсиздер, укпайсыздар мүмкүн. Мисалы, ошол салык кызматы деген списание по налогам сделали. На 12 миллиардов безнадежных долгов дейт да. Ошол салык долгтун арасында эмне бар? Урматтуу коллегалар. Мамлекетти 30 жыл тоноп прихватизацияланган фирмалардын жартысынын чиновниктердин фирмаларын карыздарын кечип коюшту. Аны ким текшерди? Урматтуу өкмөт отурасыңар. Ошонун баарын быкычкыларын берип чукуп отурсак, анын акыйкаттын аягында бакуш даже приватизация кылган ишкерлер таза болуп калат бизде. Балекеттин баары ушул 30 жылда туура, Надежда туура айтып атат. 30 жыл мамлекетти тоногон чиновниктерди, бирок алар биз текшерелебиз, ошонун баарын текшерели. Мен 100% ар бир ишкер колдоп берет. Бир да ишкер мыйзам бузууга барбайт, анткени ошондон талап кылган, ошону тоногон, ошондон акча пара сураган адамдар азыр еще мода. Пара сурайт экен. Анан параны бакуш тиги темселеп пар берип атканда аны кармап туруп, взятка берин деп, ошол параны бердиртип туруп, ошактан кармап туруп камап атышат. Это новая мода в Кыргызстане. Бунун баары биздин мамлекеттин башчысы турган адамдардын эми мүмкүн убактысы жетпейт, может быть жетет деп мен ишенгим келет да. Ошондуктан акыйкат сүйлөгөндө давайте аягына чейин акыйкатты мындай колдоп кетели. Ошол приватизация кол койгон чиновниктердин баары 80-90го чыкса, балдарын жоопкерчиликке тарталы. Пожалуйста. А 3-чү, 4-чү приватизация кылган, анын баласына кеткенден кийин ага тиги отуруп туруп ГКМКга чакырып коюп, акчасын алып коюп, анан кетирип койгон. Какая разница? Вы же еще не знаете, если там 300 гектар земли у него забрали, приватизированных, сколько из них ушло государству? Сколько из них в итоге ушло в карман тем чиновникам, которые ловят? Никто из вас не знает. А монда историялар сыртка чыкпайт, дел айткандан да коркот. Эмне жымжырт болуп калдык? Баарыбыз билебиз да, бул бүгүнкү күндө болгон нерсе. Бул мыйзам эми жада калса сөзүнүн ачыгы, Элдар мырза. Иштесе иштейт, иштебесе иштебейт. Бул мыйзам тети сыртта жүргөн инвесторлар, мындай стабилдүү акчасы, узун акчасы бар адамдарга коркпогула, бизде гарантия деп, бул жөн эле мынтип бекинип кое турган мыйзам. А по факту любойун жулап туруп, любойун каматкан азыр заман. Эч ким бизде болуша албайбыз, мурдагылар да болуша албайт, келечектегилер да болуша албайт. Мен бул жерде уруша турган эмес, просто акыйкат сөз керек бизге. Ошонун аягына чейин мындай давайте бирибизди туура түшүнүп,
сырттан келген акчалар келсин, мамлекет өнүгүш керек. Ошону колдоп берем деген адамдар бул мыйзамды колдоп берет. А ошончолук принципиальный болом деген адамдар, давайте приватизация кол койгон адамдарды эме өзүнүн көзү өтүп кетсе, балдардын оокатына деген караштырып, ошондон да жоопко тартыралы деп мен ошондой сунуш берет элем. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүү үчүн депутат Токтошов Эмиль Токтокуновичке берилет. Рахмат, Данияр Ермекович. Саламатсыздарбы, депутаттар. Бул азыр коомдо биздин болуп аткан иштер, азыркы мыйзам долбоору аябай маанилүү. Чет элдик инвесторлор таң калат, кантип кызыл китеп менен мамлекет тартып алды деп. Аларга мындай бул кызыл китеп менен мамлекет тартып алганы аябай өөнө чыгат. Алар бул жака жөн инвестиция салганды аз ойлонуп калышты бардыгы эле. Бизге билинбейт. Азыр эми айрым мамлекеттик органдар эмелер аябай түшүп алат ушундай, ал нерсе болот экен деп. Бирок бунун кесепети көп дейт Кыргызстанга. Кийин билинип калат. Аябай көп. Эки эсе кесепет дейт да. Эми менчиктешкен компания ошол немелер да, жеке ишкерлер 30 жыл өттүр, алдын кишинин көпчүлүгү өтүп кетти бул замандан. Ошону мамлекет өзү айткан, мына мыйзам, мына токтом, алла деп. Баары мыйзамда болгон. Эми 30 жылдан кийин бул мыйзам истеден бул деген билбейм эмне деп сөйлөш керек. Эми мен айткам бир жолу парламенттагы. Эгерде 30 жыл алып объектти, иштебей ошойдон турса, аны келип айт, шартын айт, мэриябы деп. Иштет, же анда өткөзүп бер деп. Бул башка кеп. Ал иштеп аткан предприятияны тигүүнү жумуш орун түзүп аткандан кийин 30 жылдан кийин квитанцияң жок экен. Квитанция жок, сакталбайт 30 жылда. Кагаз өзү жок. Бул туура эмес, ошон үчүн элдер албетте элдер кол чаап колдоп атат, бирок бул түбү жакшылык алып барбайт. Бул Кыргызстан имиджине өтө чоң доо кетет. Ошон үчүн муну кылдат мамиле кылып, биз ушул мыйзамды мен колдойм. Элден мырза туура. Биз эми жаңыча, башкача алды кетпейлиби? Эми алса ошол Кыргызстан гражданин алган, ошол жерде оокат кылып атат. Мына мамлекетте улуу көчмөндөр мурасы холдинг бар эле, билесиздер. Эмне болду? 7 миллиард сұрағаны мен ошол жерден ызылдап атып, мен каршы болуп, Айбек мырза билесе, 3 миллиард болбой бөлдүрүштү эле, 3 миллиард 10 миң болду. Ошол мамлекеттик ишкана. Кыргыз индустрия канча миллиард жок болду? Фонд туризм, биз айтканбыз, бербеңиз деп акылуу Сүмөкүчү. Берди, канча миллиард жок болду. Бул мамлекет бизнес кыла албайт. Мамлекет ишкерлерге шарт түзүп берип, акча топтош керек. Салык топтош керек. Мамлекет эч качан бизнес кыла албайт. Базы билип атабыз. Мамлекет алган объекттер өтпөй кайра тоналгондар да бар экен азыр. Мамлекет ошол баалап, урунушмады миллиард өтпөй, өзүнүн баасы миллиард болбойт ал. Ошон кайра аукцион койсо өтпөйөттүр. Ким албайт, эч ким албайт да. Анан өзүнө өзү урап жок болот. Бул мамлекетке да зыян, ошонун ээсине зыян, жөндө бирибизди уруп сокпой атат да. Ошон үчүн кылдат мындай мамиле кылып, урматтуу депутаттар, мындай туура мындай калыс оюбузду айталы. Каяк карабыз, макул бүт мамлекет берели. Мамлекет иштете албайт да. Кайра жоопотпайбы. Ошон үчүн бул мыйзамды колдош керек. Урматтуу президентибиз дагы, Камчы Кадыршевич дагы угуп турат баарын. Аларга туура эмес маалымат аябай көп кирет. Жакшы көрөнүм деп кошмачылар баарын ошо үстү-көстү кылып алды да. Ошон үчүн биз депутаттар калыспай берип, буну токтотуш керек. Биз башкача ойлош керек. Жумуш орун түзүшкөндө ойлош керек. Ошо ишкерге шарт түзүп бергенде кайра тескерисинче ошо объект иштетип атсың, иштетпей, кандай иштетип, жардам керек деп мамлекет барыш керек. Налогун көтөр деш керек. Ошон үчүн башкача мындай өссөк, урматтуу депутаттар, бул мыйзам азыр коомго аябай керек. Биз колдоп бериш керек. Кеч болсо дагы. Кеч болуп калды, бирок азыр да кеч эмес. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Алиева Камила Абдыразаковна берилет. Рахмат. Мен көп сүйлөбөйм, кыска эле. Мен оюмду азыр бул жерден Эльвира айым дагы, бул жерден Эмиль мырза, Дастан мырза дагы айтып өтүштү. Мен кыскача эле, мен эмне үчүн бул мыйзамга тиги автор Абакиров мырза келип, биз былтыртан бери эле сүйлөшүп атабыз да, мыйзам долбоорун түшүндүргөндө, мен эми сизди экономист катары, мындай министрликте дагы министрдин орун басары болуп, анан билимдүү депутат катары сиз абдан далилдүү фактылар менен түшүндүрүп бердиңиз.
Анан мына азыр бул жерде Эмиль Мырза айткандай, жыйынтыгы келип туруп эле биздин экономикалык саясатыбызга бул өзгөчө таасири бар экенин мындай түшүнүү менен мен макулдук бердим да. Биринчи мындай үстүртө мыйзамды караганда чынында эле мындай саботаж сыяктуу, чынында эле президенттин саясатына каршы чыгып алып эле өзүбүзчө биз союздун убагында биз приватизацияны ата энебиз кылып алып, ал бизге өтүп, эми биз ошону сактап калалы деп мен жеке өзүмө жооп берем. Ошондой болуп кала тургандай эле бир саботажниктей көрүнүп калбайын да, мен ошон үчүн сөз алдым. Мен бул приватизацияны мен ата энемди алган эмес, ата жотом дагы бул приватизацияга катышкан дагы эмес, менин бир объектим да жок. Чынында эле Эльвир айым айткандай, анда биз мамлекетибизде жашаган мамлекеттик чиновниктерден баштап ар бирибиздин жашаган үй, тепкен машинең, жасаган оокаттың баарын текшерип чыгыш керек да. Мындай такыр эле бири-бирибизди мындай ишенбей баштасакчы андачы. Мен бул мыйзамды чынында бул жеке менчик укугун жогору койдум да. Бул мыйзамда жеке менчик укугу мыйзам менен корголуш керек депчи. Ошол маселеде мен анан экинчиден мына тиги биздин ошол туристтик мындай багыттагы чет өлкөлүк валюталардын агып келишин камсыз кылууда дагы бул мындай мааниси абдан зор болот да, туристтик объекттер үчүнчү. Анан бул иш ору менен камсыз болот дедиңер. Анан бир экинчи, үчүнчү, төртүнчү колго өтүп кетип, ошол объектилер, мисалы жана Дастан мырза айткандай, заводдор атам заманда эле алар таланып, тонуп, жок болуп, жери калып, эми бүгүн жанагы ата жотосунан калган же сатып алган киши бизнес кылуудан коркуп турат. Же завод курайын, же мындай бир жеке менчик бир мындай ишкана ачайын деп, ошого мындай эми мыйзам менен корголо турган жагы бар дегениңерден улам мен. Андай болсо бизге абдан бул мыйзам керектүү экен деп мен колдодум. Ошол жагынан колдодум. Данияр Эрмекович, эгерде бир мындай бир саботаж болуп, же бир жеке кызыкчылыкты ойлой турган болсо, мен ныпым буга тиешем дагы жок. Мен ошону айтып коеюн дедим. Мен макулдугумду ошон үчүн бердим да, ошону туура түшүнгүлө. Мен мыйзамды негизинен колдойм. Рахмат. Кийинки сөз депутат Алтынбеков, Айбек Алтынбековичке берилет. Рахмат, Данияр Эрмекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Кабминдин оюн угуп койсок, урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоору боюнча мына Бакыт мырза келип отурат. Бакыт мырза, ушул мыйзам долбоору боюнча өзүңүздүн эмеңизди берсеңиз, Кабминдин корутундусу кандай бүгүнкү күндө? Сиздин жеке оюңуз кандай? Урматтуу депутаттар, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, министрлик өз тарабы өз учурунда өзүнүн корутундусун даярдаган болчу. Корутунду кыскача айтканда, бир топ пикирлер, сунуштарды сунуштаганбыз. Ошолорду эске алып, доработка деген кыскача формулировканы сунуштаган болчубуз да. Анткени бир нече ушу кабыл алуу, бул мыйзамды кабыл алуу жада калса бир нече кодекстерди түздөтүү, оңдотууларды талап кылуучудай болот. Анткени кодекс өз учурунда мындай статусу, макамы өдөрөк болгондуктан мыйзамды кабыл алган менен дагы бир топ чоң жумуштар ишке ашырууну талап кылат деген бир корутунду чыгарган болчубуз да. Ошондо мен сизди түшүнсөм, Бакыт мырза, биз азыр биринчи окууда колдоп берип, экинчи окууда Кабминдин сунуштарын эске алып, ошо түзөтүүлөр менен киргизсек болобу, болбойбу? Доработкалардын сиз мындай ачык айкын айтсаңыз, же сиз макулсуз, же сиз каршысыз? Сиз азыр жалпы азыр бул жерге сиз Кабминден келгенден кийин сиз жалпы Кабминдин ой пикирин жооп бергенге сиз укуктуусуз да? Азыркы учурдагы сунушталып аткан, каралып аткан редакция туура эмес келип калат деген ойдобуз, Кабминдин оюна. Демек, бүгүнкү күндөгү каралып аткан азыркы же болбосо мындай өтө орчундуу бир чоң доработкаларды талап кылат, бирок ал азыр ушу мүмкүн эмес болот. Бакыт мырза, аны экинчи окууда оңдоп кетсек болот да. Биз бүт сунуштарды карап чыктык. Анын баарын экинчи окууда эске алып койсок болот. Ал жерде мындай бир кардиналдуу деле сунуш жок. Мындай деталдуу бир техникалык эле маселелер. Элдар мырза, мен Бакыт мырзадан сурап атам да. Эми ал сизден сурайм да. Мен өз оюмду айтып атам. Бакыт мырза,
Сиз конкреттүү түрдө анда алдыңызда ушу кагаздар турат да, кайсыга сиздер макул эмессиздер, кайсы пункттарга макул эмессиздер, кайсы пункттарга сиздер макулсуздар. Ошол боюнча мындай ачык айкын эле билдирип койсоңуз, Бактын мырза, аны кагазга ороштун, этият болуштун ачык эле айтыңыз да. Корутундун жалпы 4 баракта жазып бергенбиз. Мен оңдоп атат 7 баракта. Ошонун баарын эске алгыча жаңыдан карап чыгышта туура болгудай да. Эми Бакыт мырза, мен урматтуу депутаттар, уруксат бересиздер. Мен сиздер сүйлөгөндө аябай кунт коюп уктум да, кечиресиздер, Бакыт мырза, азыр менчиктештирүү бул мыйзам долбоору карасаңыз 91-жылдан 24-жылга чейин деп кирип атат да, мөөнөтү кирип атат. Сиз мына кабинде иштейсиз, көп жылдан бери иштейсиз. Менчиктештирүүнүн ошол убакта болгон максаты эмне экен? Сиз ошол убактагы өкмөттүн оюн, сиз бүгүнкү күндө ошолордон кийинки өкмөттүн мүчөсү болуп иштеп аткан катары ошол ой пикириңиз кандай ошолорго? Ошол убактагы чечимдерге? 91-жылы мен 12 жаштагы кичинекей өспүрүм элем, бирок анысына карабай негизги максат приватташтыруунун негизги максаты ошол кездеги экономиканын, пландуу экономиканы, рынок экономиканын принциптерин киргизүү, ошонун негизинде ошо жана приватташтыруу дагы бир шайман катары каралган болчу да. Ошол убактагы өкмөттүн ушул чечимдери туура болгонбу же туура эмес болгонбу? Ошондон да айтып койсоңуз. Менчиктештирүү туура болгонбу, туура эмес болгонбу? Эми менчиктештирүүнү мен кошулат элем. Урматтуу туура болгон же туура эмес болгон деп? Жок, баары туура же баары туура эмес деген. Мына сиз азыр бүгүн кабинеттин мүчөсүсүз, туурабы? Жок, заң орун басарсыз, туурабы? Кечиресиз. Министр. Министр экономикасысыз. Ооба. Мына сиз кечиресиз. 10 жыл, 20 жылдан кийин сиздин чечимиңиз боюнча дагы келечек муундар жооп берет да. Сиз дагы ошол 91-жылдан ошол 24 мурунку иштегендерге сиз жооп берип атасыз, жооп беришиңиз керек да. Ошол убактагы сиздин коллегаларыңыздын чечимдери туура болгонбу же туура эмес болгонбу? Мен дагы кайталап кетейинчи. Баарын туура же баары туура эмес деген бир аз кандай десе, жок, мыйзам ошол убактагы чыккан мыйзамдардын баары ошол убактагы депутаттарыбыздын жогорку кеңештин депутаттарынын колдоо. Бакыт мырза, мага көңүл буртсаңыз, Асан мырза, сиз эме кылбай туруңуз, жолтоо болбой туруңуз. Туура болгон, бирок аткарылышы кээ бир жерлерде туура эмес болгон деп жооп берсеңиз туура болот эле да ошону нерсе. Туурабы? Мен толугу менен кошулам. Бирок ошол эле туура эмес адамдар, арзан алган жана туура эмес алып алгандар боюнча сиз айтсаңыз туура келмек да. Кошулам. Бакыт мырза. Жыйынтыктатыңызбы? Бакыт мырза. Урматтуу депутаттар, мына жогору жакта депутаттардын көбү коллегаларыбыз сүйлөп өттү да. Ошол убакта чын эле ошол убакта мамлекет, өкмөт чечимдерди кабыл алган. Базар экономикасына өтөбүз деп көптөгөн, мисалы үчүн эле кой чарба, мал чарбачылыгын алсак, миллиондогон койлорубуз бар эле. Миллиондогон жанагы уйларыбыз бар эле, бордоп багылган анын ичинде, жылкыларыбыз бар эле. Бир заматта бир чоңдун чечими менен ал ошол мал чарбачылыгы жок болду. Бирок мал чарбачылыгынын өзүнүн мүлкү бар эле да. Бүгүнкү күндө алар дагы жок болду, туура. Иштебейт. Эмесе канча миңдеген адам жумуш менен ошол малда камсыз болуп турган убакта. Кээ бирки чечимдер, кээ бирки туура эмес кабыл алган убагында болгон, аны ачык эле айтыш керек, аны ачык эле айтышыңыз керек да. Ошон үчүн Данияр Эмекчи, анан эми бул жерде коллегаларыбыз сунуш кылып атат бул мыйзамды. 20дан ашык коллега сунуш кылып атат. Биз биринчи окууда колдосок, анан экинчи окууда биздин коллегаларыбыз Элдар мырза, сиз кабин менен, кабин мүчөлөрү менен, жана ошондой эле биз башкы прокуратуранын корутундусун алышыбыз керек ал жерде дагы. Ушулар менен иштесек, анан экинчи окууга келсек, анда ошондо өз ойлорубузду билдирсек. Рахмат. Рахмат. Азыр жыйынтыктап алайлы. Акырында берели сунуштар да. Урматтуу депутаттар, рахмат. Негизи бул мыйзам долбоорун биз мына кеңири аз талкуулап атабыз. Бир нерсени түшүнүшүбүз керек да, бул приватизацияны биз ошону баштаганда, эгерде бир кандайдыр бир объект приватизация болуп атканда, негизи ошол багыт боюнча ал иштетиш керек эле. Эгерде бул
автобекет болсо, автовокзал болсо, бул эгерде ошону приватизация кылган болсо, ошо автовокзал иштеши керек эле. Эгерде ошону иштетпестен, ал талкалап, жерлерин сатып, жок кылып байган болсо, анда жоопкерчиликке тартылыш керек. Бул жерде эки тараптуу болуп атат. Бул жерде туура депутаттар ошол нерсени көтөрүп атат, но ошонун арасында эле бүгүнкү күндө кайсы бир кандайдыр мамлекеттик ишкананы булар приватизация кылып алып, но бирок ошол багытта иштетип аткандар бар да. Ошол эле мал ферма болсо, же ошол эле кандайдыр бир пахта завод болгон болсо, чыгаруучу ошону алып, бүгүнкү күндө ошол заводдор ошол багытында иштеп атат, өзгөрүлбөгөн. Ошон үчүн мындай таразага биз салышыбыз керек. Эгерде экинчи жакка карата буну карасак, ошо сунуштарды берели. Ошо убагында арзан баада алып, ошол кандайдыр бир чоң мекеме ишкананы талкалап жок кылган болсо, аларды киргизбеш керек. Алар төлөсүн, кайтарсын. А эгерде ошол багытта бүгүнкү күндө иштетип, жаңы жумуш орундарын түзүп, өркүндөтүп, өнүктүргөн ишканалар болсо, ал жери башка маселе, урматтуу туугандар. Ошон үчүн мен ойлойм, бу жерде шашылдын кереги жок. Мына азыр мен депутаттар туура айтып атат. Эгерде туура көрсөңүздөр, ошонун концепциясыны бекитип, колдоп берип, экинчи окууга карата баардык депутаттар катуу киришип, сунуштарды берели. Эгерде ошо биздин сунуштарыбызды кандайдыр бир кабыл албай, же кандайдыр бир карама каршылык болсо, анда бар жок алды, урматтуу депутат. Кайрадан биз ушул маселени чыгып, анда четке калып койсок болот. Ошондуктан туура айтты, бул жерде 24 депутат биздин кесиптештерибиз ушул мыйзам долбоорго соинициатор болгон экен. Ошондуктан мен ойлойм, алардын да ойлору болсо керек. Буну дагы кенен ошолор менен талкуулап, кийин жыйынтык чыгарсак. Рахмат. Сөз депутат Нурматовда. Рахмат, Данияр Эрмекович. Бул мыйзам боюнча негизги больной точкасы деп коебуз. Ошонусуна мен тийип койдум окшойт. Ошон үчүн бул маселе мыйзамдын долбоорун негизги түпкүлүгү ошол приватизацияга барып такалып атат да. Келип чыгуу немеси дагычы, мыйзамдын зарылчылыгы дагычы, муктаждык дагычы. Экинчиден, бул жерде буга чейин биз 10 жылдан бери бир канча жолу ушул маселени көтөрүп жүрөбүз да, көтөрүп жүргөн менен эч ким тийбей аткан. Ошол приватизация болгон маселелерге мамлекеттин мүлкүнүн ушул айыл өкмөттөн баштап, колхоз совхоздон баштап, жогорку завод, фабрикага чейин, мамлекеттик деңгээлге чейинки мекеме ишканалардын менчиктештирилип кеткен, анын мүлкү боюнча ордунан кыймылдабай аткан да. Болгону биз социалдык объектилерге, мектептерге, анан бала бакчаларга, ооруканаларды, ошолорду гана кайтаруу жөнүндө сунуш кылып келатканбыз жогорку кеңештечи. Ал дагы толук кандуу өзүнүн максатына жеткен жок да бүгүнкү күндө. Мына акыркы 1,5 жылдын аралыгында, 1,5-2 жылга жетпеген убакытта бул массалык түрдө кетип атат. Жанагы снос дегенге таянып туруп, канча адамдардын мүлктөрү кайтарылып алынып атат. Азыр жана Эмил мырза айткандай, анын учуту кимге барып такалат, аны бир Кудай өзү билет. Бирок ошолордун адамдардан массалык түрдө кайтарылып алып атат. Базарлары, автобекеттери, башкалары, анан кийин ошол чоң килтейген автобазалар, мисалы үчүн азыр сиз айткан ойду мыйзамда көрсөтүптүр. Жана өзүнүн багыты менен менчиктештирип, ошону улап иштеп кетип аткан болсо, заводду өнүктүрүп кетип барса, бала бакчаны бакча кылып иштетсе, мектепти мектеп кылып иштетсе, өндүрүштү өндүрүш уюштуруп, башка багытын өзгөртүп, өндүрүш уюштурган болсо, алар жөнүндө сөз жок. Ал жөнүндө биз легализация боюнча мыйзамдарда деле бар, конституцияда деле белгиленип, бакыйып жазылып турат, жеке менчик кол тийгиз депчи. А биз мына бул жекече ар бир адамдарга тиешелүү мүмкүнчүлүктү түзүп бере турган мыйзам болуп атат мына бул. Ошон үчүн мен бекеринен сөз козгогон жокмун. Жана айтып атпаймынбы? Мен бүт анализ кылып туруп, анан негизге таянып туруп, мисалга фактыга таянмай сайын мен сүйлөбөйм, өзүңүз билесиз. Азыр коомчулук угуп турат. Ошондуктан биз азыр мына мыйзамды чала мыйзам болуп атат да. Мына 40 жаш, 30 жаш деп жазгандын бардыгы ошол приватизация мезгилдеги туулуп, эчтекени биле элек балдар бүгүнкү күндө 30-40ка чыгып, эмгекке жарап, ошол колдон колго алып, анан кийин бүгүнкү күндө ошону иштеп атат деген сөз. Ал эми сиз айткандай, жанагындай өзүнүн багытын өзгөртпөй иштеп кетип аткан жөнүндө ар кандай кырдаалда аларга мамлекет өзү шарт түзүп берет. Анан ошолорго таянып туруп эле немеден инвестиция келбей атат, чочулуп атат, коркуп атат деген сөздөн биз алыс болушубуз керек да. Мисалы, бир гана нерсе, бул күнгө чейин деле мунапыссыз эле биздин кол тийбестик жөнүндө мамлекеттин мыйзамы бар. Ошонун негизинде адамдар сотко берип, соттошуп атат азыр, тарттырып койгондорчу. А биз
Мисалы үчүн Ошто канча объектилер кайтып атат, аны көрүп атабыз да. Ошонун артынан ачыкка чыкпаган менен канча адам соттошуп, нараазычылыгын билгизип атат. Заман ушинтип турбайт да. Бир мезгил келет, адамдар өзүнүн жеке менчиги үчүн дагы мамлекет менен соттошо турган күндөр келет. Ошон үчүн мен мынтип айтат элем. Бул мыйзамды азыр күн тартибинен алып турайлык. Анан эми биз 20дан ашык коллегабыз колдоду деп туруп, жанагындай коомчулукка каршы келе турган саясатка өтүп алганыбызда, биз анда өзүбүздүн коллегаларыбызда туура түшүнүш керек. Күн тартибинен алып туруп бул мыйзамга өздөрүнчө азыр министр биздин мамлекеттин экономикасыны мыйзамдаштырып, багытын аныктап туручу экономика министринин жообун уктуңуздар, урматтуу депутаттар. Конкреттүү түрдө жооп айтылган жок. Ал киши да жоопкерчиликтен коркот, мисалы үчүн кадам таштагандан. Себеби бүгүнкү күндө өзүнө жараша жеке менчикти коргой турган мыйзам бар. Ал үчүн мыйзам иштеш керек жашоодо. Мыйзам иштеп турган мыйзамды иштетишти билбей эле кайра дагы мыйзам кабыл ала берсек болбойт да. Ошондуктан мен министрдин сөзүнө кошулуп туруп, өкмөт өзү чечкиндүү кадамга бара албай атат. Биринчи өкмөт өзүнүн конкреттүү сунушун айтыш керек да бул мыйзам боюнчачы. Биз отуруп алып туруп, алиги кыздын көңүлү, таздын көңүлү деп коллегаларыбыздын көңүлүн алып туруп, биринчи окуудан кабыл алып койгондо туура болбой калат. Мен калыстык сунушумду айтайын, жана мыйзамды күн тартибинен алып турсун дагы, буну жеткире пышырып иштетип кайрап келсин. Анда парламент укугу өткөрсүн, коомдук укугу өткөрсүн, көпчүлүктүн сунушу мугайлы, өкмөт, Минэкономика өздөрүнүн пикирлерин жазуу түрүндө алып келип, берген корутундусун ошол жерде далилдесин. Талкуу болгондо. Ошон үчүн мен сунушумду колго салып күн тартибинен алып турайын. Рахмат. Ошол эле калыстык болот. Рахмат. Надира Азизовна, бул жерде баягы 24 депутат. Бул жерде кошоматчылык жок, башка жок. Али жаның кашайганда ачык сөз айтасың да. Рахмат. Надира Азизовна, бул жерде баягы биздин коллегалардын көңүлүн алыш эмес. Бул жерде биз реалдуу эле ар бири баягы өздүнүн билген калыс нерсени айтып атабыз. Сиздин оюңуз кандай бул? Күнү боюнча бир сурап коелу. Өкмөттүн сунушун карап чыкканбыз. Эми Бакыт мырза билбейм канчалык карап чыктыңар, ал жерде техникалык маселелер, мына окуп берейин. Менчиктештирген мүлктүн арасында муниципалдык мүлк кирбей калыптыр, аныктамага дейт. Эми андайды экинчи окууда кошуп койсок болот. Ушуга окшогон маселелер бар экен. Аны экинчи окууда эске алып, Данияр Эмекевич, биринчи окууда концепциясын колдоп берип коюңуз, экинчи окууда карап чыгабыз баарын. Рахмат, мындай кылайлы. Азыр бул жерде эки сунуш түштү. Биринчи сунуш Алтынбеков, Айбек Алтынбекович берди. Официальный микрофондон Айбек Алтынбекович сөзүн айтып кетти. Ал сиз сөз алып бериңиз. Мен кезегимен кое берем, баркы жок. Эки сунуш түштү эле мындай. Депутат Надира Азизовнадан сунуш түштү. Бул маселени, бул мыйзам долбоорун күн тартибине алып кайрадан иштеп келсин деп. Экинчи сунуш Алтынбеков, Айбек Алтынбековичтен түштү. Аталган каралып аткан мыйзам долбоорунун концепциясыны колдоп берели, бирок экинчи окууга карата өкмөт менен биргеликте иштеп, кемчиликтерин бүт карап чыгып, экинчи окууга карата ошо депутаттардан келген сунуштарды эске алып келсин деп. Урматтуу. Ооба, жок, эми эки туруш официал түрдө. Эми урматтуу депутаттар, ошондуктан кегиле дош менен чечип коелу. Азыр ирет менен коелу. Надира Азизовнанын сунушун биринчи коюп берели да. Эгер Надира Азизовнанын сунушу өтсө, Алтынбек Айбек Алтынбековичтин сунушун койбойт. Эгерде Надира Азизовнанын өтпөй калса, анда мырза Айбек Алтынбековичтин сунушун коелу. Каршы эместерби? Анда, урматтуу депутаттар, мен Надира Азизовнанын сунушун дош коем. Каралып аткан мыйзам долбоорунун күн тартибинен алуу боюнча. Дош койгом, дош бериңиз. Ким макул? 3. Өтпөй калды. Андан кийинки сунуш депутат Алтынбеков, Айбек Алтынбековичтин. Анда комитеттин чечимине өтөрелим да. Макул. Сунуш өтпөй калды, анда комитеттин чечимине өтөлү, урматтуу депутаттар. Анда комитеттин чечими 1991 жылдан тартып 2024 жылга чейин менчиктештирилген айрым объектине карата мунапус берүү жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын. Жананы биринчи окууда кабыл алып, Кыргыз Республикасы жоопкерчилигине сунушталсын. Комитет чечим дош коем, дош бериң. Ким макул? Концепциясыны кабыл алуу боюнча ким макул? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сунуш комитет чечими өттү. Аталган мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылды. Бул маселе боюнча келгендер бар десеңиздер болот.